мыйзамдуулукка бекем турду. Сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жаныбек Абдубахабович чалып же камаласың же барып тапшыр дешти. Прокуратура кайра карай турган иш экен. Ал ошол менин кеңешчим деген, ал кеңешчим эмес. Жана кредит болгондо 100 миңден кредит берип анан үйлөрүнө чейин барып бирөөнүн эшигин замоктурунан оңдоду го. Ушул учурга чейин Кумтөрдү алды, Мегакомду алды. Мен балам особый ребенок. Ошо ГИКтен очередке турганбыз, анан быйыл буюрса беребиз деп атышат. Молодец жигит экен. Акыркы жылдары Кыргызстанда ички туруктуулукту чыңдоо жана аймактарды өнүктүрүү багытында чечкиндүү кадамдар жасалып жатканы байкалды. Мамлекет башчысынын Нарын облусунун тургундары менен жолугушуусу өлкөдө жаңы саясий маданияттын калыптангандыгынын далили болуп саналат. Бул саясаттын негизги өзөгү элдин үнүн түз угуу, реалдуу социалдык экономикалык натыйжаларга жетишүү жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу болуп саналат. Саясий туруктуулуктун эң негизги кепилдиги мыйзамдын баарына бирдей иштеши. Кочкордогу жолугушууда Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутатынын кайрылуусуна президенттин берген жообу коомчулукка чоң белги болду. Өзүн президенттин кеңешчисимин деп же тууганымын деп тааныштырып, мамлекет башчысынын атын сатып, өз кызыкчылыгын көздөгөндөрдүн доору аяктаганын Садыр Жапаров ачык айтты. Сиздин дагы кеңешчиңиз Кубандыков Жаныбек Абдубахабович чалып же камаласың же барып тапшыр дешти. Прокуратура кайра карай турган иш экен. Ал ошол менин кеңешчим деген, ал кеңешчим эмес. Тигил 21-жылдары мен келгенде бир 20дай кишиге, бул баягы билесиңерби, коомдук башталыштарда деп бир удостоверение берилет эле. Ошентип бир бердим эле дагы кайра 1 жылдан кийин алып койгом анын баарын. Анан ошондон бери эле кеңешчи ал камалып жакында эле чыкты, билесиңер, Жакында чыгып, үй камагында жүрөт, 1-2 иштери бар экен, ошону бүтүрбөсөң кайра камаласың деген неме менен, талап менен прокуратура камаган аны. Камактан кайра чыгып, азыр ишин бүтүрүп жүрөт. Мына көрдүңөр, ушундай кесепетинен анан камалат көпчүлүгү. Антип менин атымды саткан, мен кеңешчисимин, мен тууганымын, мен мындаймын деп бирөөлөрдү алдап акча алгандар да болгон. Бардыгы камакта кайра акчаларын кайтарып берген. Бул сөздөр өлкөдө тамыр жайган коррупциялык схемаларга жана трайбализмге каршы ачылган реалдуу күрөштүн далили. Ким гана болбосун, мурдагы коомдук кеңешчиби же таасирдүү атка минерби мыйзамды бузса, жоопкерчиликке тартылары дагы бир ирет тастыкталды. Прокуратура органдарына берилген түз тапшырма мамлекетте адилеттүүлүк биринчи орунда турганын көрсөтөт. Көп жылдар бою Кыргызстандын аймактары өзгөчө катаал климаттык шарттагы бийик тоолуу Нарын облусу көңүл сыртында калып келген. Ал эми акыркы 5 жылдын ичиндеги көрсөткүчтөр өлкө бюджетинин өсүшү түз эле аймактарга багытталып жатканын көрсөттү. Ат башы районунун мисалында алсак, өнөр жай продукциясынын көлөмү 5 жылда 4,5 эсеге өскөн. Бул курулай убада эмес, ачылган жаңы асфальт заводунун, алтын казган ишканалардын жана жерлердеги жумуш орундарынын натыйжасы. Мисалы 2021-2025 жылдары 68 чакырым жолго асфальт төшөлсө, быйыл дагы 31 чакырым жол бүткөрүлөт. Мындан тышкары 19 жаңы атайын техника берилген. Мугалимдердин сапаттуу иштеши үчүн ат башы боюнча 486, ал эми облус боюнча 2978 ноутбук таратылган. Райондук ооруканага 22,6 миллион сомдук заманбап медициналык жабдыктар жана 5 жаңы муна, анын ичинде 2 тез жардам мунасы берилген. Ошондой эле 19 аялдын 17си таза суу менен камсыз болду. Жаңы долбоорлорго жүздөгөн миллион сом бөлүнүп, жаңы каналдар менен бассейн курулуп жатат. Бул сандардын артында миңдеген адамдардын жашоо шартынын жакшырышы турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын эми кичи шаарлар менен айыл аймактарга артыкчылык берип, турак жай сала башташы ички миграцияны токтотууга жана айылдык жаштарды колдоого багытталган эң туура стратегиялык кадам экенин баса белгилей кетели. Садыр Жапаровдун иш сапарынын алкагында эң чоң жаңылык Ат башы районунун социалдык экономикалык өнүгүү долбоорлоруна келерки жылы республикалык бюджеттен кошумча 1 миллиард сом бөлүү тапшырмасы болду. Бул каражат калкты тейлөө борборун, кардиология борборун, заманбап мал базарын, стадионду жана үй бүлөлүк эс алуу паркын куруу сыяктуу ири долбоорлорду каржылоого жумшалат. Мында масштабтуу каржылоо аймактын тарыхында буга чейин болгон эмес. Ушул учурга чейин Кумтөрдү алды, Мегакомду алды. Айтып аткан бүт баягы айткан сөздөрүн баары эле орундалып келатат. Абдан жыгыш көп,
жолдор салынып атат, үйлөр курулуп жатат. Мен абдан ыраазымын ушу Сатыр Жапаровдун. Молодец жигит экен. Туурасы эле. Мына жолду карабайсың. Жолдор ачылып, анын үстүнө мыйзамдуулукка бекем турду. Кайсы жерде мыйзамдуулук бекем болсо, ошол жерде турмуш, элдин турмушу оңолот да балам. Бул акыйкат, менин сөзүм эмес, биздин ата бабаларыбыздын сөзү. Адамдарды, элдин кандай десем, мүдөрү, көңүлү ток да. Келечекте ниети бар. Ушундай даражага жетти да Садыр Нуржогой. Элдин ушундай ой пикирде болушуга бул киши бирден бир себепкер адам. Кыргыз эли жери дегенде мындай күйүп пышып анан ошол кумтөр маселесин да көтөрүп чыккан бирден бир саясатчылардын арасында болгон. Мы видим изменения, да, очень хорошие изменения идут. И я думаю, что многие люди это видят. Мисалы мугалимдердин иштеген боюнча анан айлыгын көтөрүп ошол. Эң жакшысы жолдор оңдолуп, мектеп салынып, садиктер салынып, анан жана элдерге өсүп барып, мынтип жанакындай маектерди алат го. Ошонусу өткөндө бир жана кредит болгондо 100 миңден кредит берип анан үйлөрүнө чейин барып, бирөөнүн эшигин замоктурунан оңдоду го. Ошолор Кайсыл иштерден нааразысыз? Нааразычылыгым жок. Эми элге үй салып берди. Бирок доступный жилього жакшы киришти. Кандай баа бересиз президенттик ишине? Жакшы, 10 деген. Потому что жолдор өзгөрдү, зарплаталар көбөйдү, көп ГИКтен, кстати, ГИКке очередке турганбыз биз. Айта берсем болот. Мен балам особый ребенок, ошо ГИКтен очередке турганбыз, анан быйыл буюрса беребиз деп атышат. Биз көп жылдар бою куруу убадаларга ишенип, саясий интригалардын айынан артка кеттик. Ал эми бүгүн көз алдыбызда реалдуу иштер, курулуп жаткан жолдор, жаңыланган мектептер, өсүп жаткан бюджет жана коррупцияга каршы бекем туруштук берген саясий эрк турат. Садыр Жапаров баштаган реформалар өзүнүн жемишин бере баштады. Өлкөнүн ар бир бурчунда ат баштан баштап баткенге чейин мамлекеттин камкордугу сезилүүдө. Өнүгүү жолуна түшкөн келечеги кең, ички туруктуулугу бекем Кыргызстандын сапары байсалдуу болсун.